Ыргыздарды карыткан кыргыз калкынын улуттук сыймыгы болгон улуу манасы, үч кыл комузу сыяктуу эле сайыпкерлик өнөр дагы улуттун сыймыктуу өнөрү экени айкын го. Дүйнө элдеринин арасында жылкыны сүйүп, кадырлап, азиреттеген кыргыздай калк саналуу гана деп ойлойбуз. Кыргыздын намысына жарап, туусун көтөрүп, тарыхый байгелер туткан атактуу Шергазы, Нанай сайыпкерлердей мыкты сынчы сайыпкерлерибиз карт тарыхыбызда өтө эле көп эмеспи? Бүгүнкү кеп тарыхый сайыпкерлерибиздин бири Манас атабыздын 1000 жылдык тоюн, андан кийин казак элинин улуу акыны Жамбул Жабаевдин 150 жылдык тоюн утуп, тарых жараткан чыгаан сайыпкер Сманалиев Кекен жөнүндө болмокчу. Ассаламу алейкум, урматтуу Аргымак баракчабыздын, Instagram баракчабыздын көрөрмандары, YouTube баракчабыздын сүйөрмандары, жалпы кадырлаган азаматтар, силерге кечки салам айтуу менен бирге биз бүгүн өзгөчө коногубуз менен тааныштыралы. Бизде бүгүн өзгөчө маек, себеби тарыхты жараткан инсан, көп кырдуу талант, өтө мыкты деңгээлдеги сайыпкер, тарыхый чабыш туткан сайыпкер Сманалиев Кемелбек акебиздин бүгүн бизде мейманда. Анткени бул кишини атын алыстан угуп, бирок жакындан көрүп тааныбагандар да бар, бирок жалпы кыргыз эли жалпы тааныйт. Кекен аке менен бүгүн атактуу Дерская көлүгү, андан башка да чапкан көлүктөр боюнча маек курмакчыбыз. Достор, мына Кекен аке биз менен отурганыңызга, биз менен убактыңызды бөлүп маек курууга келгениңизге чоң рахмат. Мына туугандар, азаматтын эрдигин атасы эмес эл билет дегендей, Кекен акебизди бүткүл жамы кыргыз журту, кыргыз сайыпкерлер жамааты билет, кадырлайт. Анан сиз менен биз түз маек кылып, сиздин тарыхый утуштарыңызды, кыргызга намыс алып келген укмуктуу тесоонун ийгиликтериңиз жөнүндө маек куралы деп келдик. Ден соолугуңуз, иштериңиз, мал жаныңыз аманбы? Кудай буюрса жакшы. Жакшы атасы, Жакшы, Кудай буюрса. Достор, бизде мына сон момент ушундай бир учур болуп турат. Кекен акем, сиздин ата тегиң, элиң ким, жашаган жериң ким деп багы ата салтында сураган кеп бар эмеспи? Аны өзүңүз жөнүндө учкай маалымат берип кетсеңиз. Мен өзүм 1962 жылы Чүй областынын анда Калпоста Почтун таш калпасынын жетиген айылында туулгам. Бул ат чабышка кандайча келип калдым дегенде, мен өзүм уруум жетиген. Ошондо биздин чоң аталар, Сарыбек чоң ата, ошо киши чоң атабыз ат чапчу, өзү Башкармоов деген колхоздун алдында. Ошо кишинин аттарын жетелеп минип, ошондон үйрөнүп, кийин чоң ат чабышка кызыгып. Негизи атам дагы зоотехник болуп иштеген колхоздо. Ошондо 6 жашыман аттарын минип, ошондон эметкенмин да. Колхоз негизи бизде чоң колхоз болгон, Сыгата районунда Сынташ колхоз. Ошондон үйрөнгөмүн да ошо чоң аталардан. Анан мындай той аштарда бизде негизи ат чапчу эле ошо сайыс маалында эле. Ошондон кызыгып, кийин өзүм жылкы эметип, жылкы кармап, таза кандууларда, анда деле көп таза кандуу эметчү эмес экенбиз өзүм. Кыргызча айтканда баягы өзүнүн сөөгкө байланыштуу болчу да мурда бизде. Азыр линия эмеле байып айрылган, анда биз только сөөк менен эле ошо менен чаап калган да. Кудай буюрса жакшы чоң маегелерге жеткен экенбиз. Жакшы, рахмат Кекен аке. Эми маегибиздин өзөгү болгон темабызга келели. Бул тарыхта Көкөтөйдүн ашында, Манас атабыздын убагында Көкөтөйдүн ашында бир чоң чабыш болгон. Андан кийин Каныкей апабыз өзүнүн төлгө кылып Тайтордун чабышы бир чоң чабыш болгон. Андан кийин эле бул тарыхта ушундай бир чоң ооматтуу, кадырлуу чоң чабыш бул Манас атабыздын 1000 жылдыгы Таласта өткөн 1995 жылда. Ошондо сиздин Дерская деген көлүгүңүз биринчи келип, жамы кыргыз журтуна укмуктуудай намыс алып бердиңиз. Ушу Дерская жөнүндө баянды баштасак. Бул Дерскаянын биринчи ушу ата тегин, анан канча жашынан баштап чаап баштадыңыз, айтып баштасаңыз. Дерская өзү негизи Көлдөн келген да. Көлдөн Түп районунун Михайловка деген айылдан келген, 2 жашында. Анда мен улакта тартып жүргөн кезим болчу, ошондо Аккулай ипподромуна келип ошондон сынакта жүргөн экен 2 жашында. Анда двухлетка, трехлеткада чабылчу латки. Ошого чабылып, анан
бутунан кетип браковать этилип чыгарып алат. Браковать этип бутунан кетип анан кийин где-то 91-жылы ошондо мен колхозго жаңы бара элек да башкарма анда алаба чайып эмилдеген бизде башкарма эле ошол киши айтып калды. Өзүң жылкыга жакынсың, бизде жылкылар бар, таза канды ошемге иштеп бербейсиңби? Мен бөлөк тармакта суу чарбасында иштечимин да. Анан теңге келгенде ошондо көргөн аттын буту бузулуп, бээ турган экен. Жок, бирде тууп коюптур ошондо. 4 жашында. Мен 1-2 жыл бактым, буту кичине эметкендей болду. Анан личтетип, дарылап, андай кыргызча да меники. Кыргызча дарылаган. А ошондо тиги киши айтып калды. Таласта ушундай сөз болду 91-жылдары. 95-би, 94-би, 96-жылдары Манастын 1000 жылдыгы болот экен, ошого ат дайындабайсың деп. Анан мен айттым, ат деле жок да, бузулган бир бээ бар тиенде браковый. Сен ошону минип көрбөйсүң, ошо мурда жаш кезинде жакшы шуркачы эле. Анан ошо атты дайындап калдым. 3 жыл, 4 жыл дайындадым го. 91-ден 95-ке чейин дайындадым. Айылапада кичине таяш болсо ошенге 1-2 сынак кылдым. Кеминге барып бир сынак кылып айылдан чыктым. Ошо буту браковый болсо дагы 1-2 жылда буту кеткендей болуп таза болду да. Ошол кичине сылтып калчу, ошого деле карабай, бирок 95-жылы ошо август айларында чоң бир чабыш болду да. Манастын 1000 жылдыгы. 4-пү, 5-пү, 6 президенттин катышуусунда болду. Ооба. Казак элинин болгон күлүктөрү келди. Андан Наркен Аксакал келген. Кунандан мисалы казактар чыгып кеткен. Карлаш деген Рухлетке айтам. Ошондо ага чейин сынак болуп калды. Где-то 95-тин июнь айларында сынак болду, отбор кылып атайын. Көчмөндөргө отбор болду го. Ооба. Ошондой эле бизде да отбор болгон Манастын 1000 жылдыгына. Ошондо отбордо Дерская 2 болуп калган. Биринчи ошол Московский райондогу Канеп экенин каракушу болгон, Дерская 2 болгон. Анан июнь болгондо бир 2 айдан кийин, августтун аягынан кийин Манастын квота алып, Манастын 1000 жылдыгына таласка бардык. Эми айында чынында эле чоң той болгон да, чоң абдан болгон кыргыз. Ошондо айтты эле биздин чоң аталарыбыз. Кыргыз болгону Каркырада бир Манас ата чоңулткан экен. Андан кийин ушу Манастын 1000 жылдыгында дүйнө жүзүндөгү кыргыздын баары келип баш кошуп бүт ынтымакта ушу чоң бир фестиваль той өткөзүүдө. Керемет. Кудайдын буйругу. Ошо 30 километрге чапканбыз. Ошондо Дерская биринчи келген да. Менден кийин Дерскаядан кийин 4-5 казак туугандардын аты келди. Андан кийин кыргыздардын аттары келди. 95-нчи. Укмуштууда ийгиликте мындай ийгиликке жетиш ар бир сайыпкердин кыялы, тилеги. Анан кекенеке бул азыр ушу майыңыздын башында ушу Дерская жана 1000 жылдык боюнча да абдан кенен суроолор болот азыр алдыда. Бирок ушу Дерскаянын ханы боюнча бир көрүшүлөрүңүзгө айтып кетсеңиз, линиясы боюнча. Дерскаянын атасы Залиф, энеси Дива. Мен ошо баягы 95-ти уткандан кийин барып ошол жерге барып, Михайловка барып атайын сурап, документтерин эметейин десем, ошондо бир зоотехник бар экен, орус киши. Ошол киши айтып калды, 1 ай, 1,5 ай мурда ошо документтин баарын канча жылдан бери эч ким келбейт, анан өрктөп таштадым эле. Атайындай уусуна айтып берейин деп ошо Дива деп айтты энесин. Адел ошо эмеден келген экен, Россиядан. Атасы Залиф, Россия. Афинсуттун баласы Залиф. Жакшы, эми сиз ага чейин отборду өттүм дедиңиз, бирок ошондо Дерскаянын жашы канча деле? Дерская ошондо 85 болсо 95 10 жашта болчу. Баракелде. 10 жаш болгондо 7 азыйында утуптур да. Ошол отборго чейин дагы бул күлүк менен майга кунан бышсында көрдүңүз беле чаап? 2 жашында бул гладкийде чабылган, андан кийин браковать этип бутунан кеткенден кийин колхоздо туруп калды. Ошенден алып мындай тояштарга чаптым. Өзүбүздө бир школдун ачылышы болду. Жапаркул Албаев деп өтөгөн айылда. Айымдан биринчи келди. Кеминден бир түшкү майрам болду, түшүм майрамы. Айында биринчи келди. Ошондой 1-2 чабыштарда биринчи келген. Жакшы, эми кекенеке бул ошондо Манастын 1000 жылдыгында өзүңүз айткандай Манас атабыздын Каркырадагы ошондо элди чогулткандан кийинки эле чоң деп атпайсызбы? Бул абдан туура айттыңыз. Анан анда ошол тойго мына менин эсимде өзүбүздүн президентибиз Аскар Акаев
Азербайжандын президенти Алиев Гейдералиев, ЮНЕСКОнун жетекчиси Федерико Майор, биздин Орто Азия республикабызда кошуна колоң президенттердин баары, Назарбаев баш болгон укмуш баары келди да. Чыңгыз Айтматов Раматылга атабыз баш болуп, баары көп болуп, ушул кандай болуп калар болду экен, улуттун намысы кандай болуп калар болду экен деп, анан ушу чабышка болгон даярдыгыңыз, анан чабыштын ошондогу чабыш учурундагы сезимдерди, канчанчы группта кандай жүргөндөрүн эстей аласызбы, ошону айтып бериңизчи. Мен bir эстегеним, bir күн калганда аттарды баягы регистрацияны өткөзүп, каттоодон өткөзүп, анан кийин текшерди да, каенде кандай эмелери бар, кашкасы кандай, что ат кошулуп кетпеген деди. Анан мен өзүм негизи Кыргызда ушундай бар эмес, мал сойгондо койдун төшүн алгандан кийин төштүн келиншекти кесип туруп атын күлүк болсун деп стенка чабат да. Ооба. Стенкага, коргоого. Мен ошондой баста бала кезден союп ушундай чагып жүрчү элем да. Атты байлайын деп токойдун жээгинде мындай байлайын десем эле биягы да болбойт, тиягы да болбойт. Бир бакка келип байлайын десем эле ошо бакка бирөөлөр кой союп, ушу көлдүн Скөлө болосун эмес экен, ошондо боз үйлөр тиккен да. Скөлө болсо өзүнчө, талаш өзүнчө, чүй өзүнчө, ошо Скөлө болосун жээгине келип калыптырмын. Бакка чабылып туруптур ошо. Анан ойлодум, ырымдап, мында кыргыз ырымчыл эмеспи? Ошенге байлайын, ата баба ошентип эметти, өзүм да ушинтип жүрдүм эле. Ошенге байлап, анан номуру 23 эле болуш керек, по-моему, 23. Номурду алганда сырттан эми ошондо саяпкерлер бар да, кыргыз казактар келип эле. Байталды көргөндө эле уже бөлөкчө болуп калышты. Анда Марадона деген күлүк бар эле, Эргалбай экен. Анда Бүркүт деген Муталип Каракетов бар эле. Проза деген бээ бар эле. Көп болчу күлүктөр. Алар 5 квота киришкен да, алар күлүк көп жыл ат чабылып байгеде жүргөн аттар. Ошонун баарын эметпей мен бээме Байталдын эметти да. Бээде эми 10 жаш болгондо баары эле ушу чыгат экен, табуу бөлөк экен. Өзүм жашыраакмын азыр. Азыр 62 келсем анда бир 31 демеде болсом 33-те. Бар болуп эле жаш кезинде. Анан көп ишенген жокмун, денем дүркүрөп эле. Менин атым чыгабы деп эчтеке ой жок. Анан эртеси күнү мен айткандым, эртесин чоң чабыш болду. Ичине да киргизбейт, сыртта тозулуу бүт баары. Манас ордо, чоң манас ордо абдан чоң салынган да. Ошене чабышта мындай бир карасам, ат таккан ортосунда жүрүптүр. Анда абдан 75 ат болгон. 75 ат. Не деген? Ортодо жүрдү, анан кийин аяк ченинен кийин алдыга чыкты. Алдыга чыгып, бир эле эмеси менде эсимде калды. Жеке келди да, мындай жанына ат жолоп келген жок. Ал мында эмекенбиз биз. 100 метрби, 50 метрби, 60 метрби чыгылып узак келди да, жеке келди да. Бөлүнүп келген экен да жарыктык. Экинчи Наркен Аксакалдык болгон. Дагы ушундай сүйлөшүп, элдерден эметип, казак туугандар менен сүйлөшсөңүз угасыз. Наркен Аксакал деген Казакстанда эң чоң саяпкер болгон. Ошол киши экинчи келди. Ал бир эки ай мурда Абайдын баланча жылдыгы деп чапканда, ошондо Топбайгеден чыккан бир гром аты бар экен. Ошону алып берген да. Анан жана сиздин сөзүңүздүн башында айтып кеткендей, ошол сизден кийинки 5 орунду ушу казак туугандар алган. 4 ат, 5 ат келген казактар, подряд. Анда Марадона эмне болуп калды ошондо? Марадона бир 10-чу, 11-чи болуп чабылды. Чабылды, бир ошондой болуп калды. 10-чу, 11-чи. Эми аны өз кишилер айтпаса мен чын эсимде жок. Ошондой келгенде шыгылып, келип калган. Бирок ошо күнү кийин ошо Эргалбай Караматов айткан экен. Байталды көрүп, Марадонанын убактысы өтүп кеткен экен, бул Байтал бөлөк табында экен. Ал кишилер саяпкерден. Саяпкерди көргөндө, атты көргөндө өзлөрү бул жылкы баласы да билет экен да. Үчтү экен бул, үчтү. Дагы бир азыр айтыла турган сөз, кийинки жылы баягы 96-жылы Жамбылдын жылдыгына бардым да мен. Казаккачы. Ошондо барганда, ошондо көргөмдө аянда 104 ат болгон. 104 ат, аларда казактар отбор кылган аянда. Болгон казактын мыкты аттары чыккан. Ошондо бир узун катарга кылып туруп, каттоо болуп атканда, ошондо көргөмдө мен күлүк деп, Гергашкан айтканда, Гергашкан эртең менен алып барсаң суу ичмейинчи жылкы ичпейт деп айтыла турган сөздөр бар го. Ошол тигинде да болгондо, Берская чыкканда, Берская чыгып эметкенде
кадимкидей секирип турганда калган аттар башын салып капырая. башын салып турат экен. Мен ушул эрекин өз көзүм менен көргөм да, гүлүк деген ошондон болот. Кекен эке ушу 1000 жылдык боюнча бир элдин арасында көп ошол учурда адам бир 30 жылдай өтүп калды да, быйыл 30 жыл болот. Анан ошол чабыштан эпизоддор унутулуп калды да, ушу кененирээк токтололу, анткени азыркы өсүп келаткан жаш сайыпкерлер азыр 30тагы мыкты балдар ошондо жаңы төрөлгөн балдар экен. Ошолорго тарых болсун, сабак болсун дегендей ушу чабышка кененирээк токтололу. Бу Дерскаяны чабышка канча күн мурун бардыңыз эле Таласка? Таласка мен барганым бир 2 жума мурда бардык го дейм. Анда Чүй облусу колонна кылып алып барган да. Булакчылар, эң иштегилер, кыз куумай, жорго салыш, ат чабыш кыметкендин баарын колонна кылып алып барган. Где-то бир 10 күн мурда барган. Кекен аке, эми айтсаңыз, бу ушундай чоң чабышка күлүктү канча убакытта даярдап келдиңиз? Мен ошол 91-жылдан баштап дайындадым го дейм. Ошондо 4 жыл дайындаганмын. 4 жыл өзү кичине бутунда проблема бар эле да жанагы. Шишик, бурулган буту, аксак. 1-2 жылдай ушул сарайда турду, ошондо багылган, таза кандылар деп багылып турган, ошондо ылайчыла, кыргызча кылып топурак тартып, туз төмен тартып, туз тартып, ошо кыргызча эмдеп демдегенбиз да. Ошол экинин немеси негизи баары бир бул гүлүк күнүндө тулпар тушунда дегендей өз убагы келгенде жылкы деле сезет экен да, чуркайт экен. Кийин баягы кээ бирөөнү айтсаң калптай болот, а так маңдай ошондой жазылдыбы, ушундай аксак бээни чаап чыгарышкайда көбү кийин ишенген жок да. Ошо Дерская чуркап чыкты. А мен аны Таласка барганда Дерская эмес, Карагер деп ат коюп койгом да. Мен чоң атам Карагер ат чапчы эле да, ошонун аты бар эле. А көбү ал Дерская турбайбы, эмнеге Карагер болуп калды дегенден өзүнүн өңү ошондой Карагер эле да. Анан мен Карагер деген матричканы жазат да, каттаганда. Анан мен Карагер деп койгом да. Ошо 4 жыл дайындагам. Жок, мен сурайын дегеним 4 жыл ал жакшы экен. Анан бул чабышка ал 31-августта чабылбадыбы? 30-августка жетпей. Жок, кечиресиз. 29-августта чабылды. 29-августта чабылды. Бирок сиз ага чейинки отбор кайсы убакытта чабылды эле? Июнда чабылган. Анда даярдыгы абдан шайкеш келип калган экен да. Ат дайын эле болчу. Просто мен ошондо эле жаш экенмин. Кийин сынактан жанагындай эки болуп калгандан кийин үйгө келип дагы дайындап минип жүргөндө ат кичине арыктатып алдымбы деп ойлоп сезип, кийин азыркы балдар менен сүйлөшкөндө айтып жүрөм да, ат кичине арыктагансып кеткен да. Анан эми бул деле Кудайдын буйругу экен. Бул атты тапка келтирип, кайра алып барып чабыш бул кыйын нерсе да. Ошол маалда меники Таласка барганда Манас ордого киргизбей койду вообще. Клубка киргизбей койду. Сыртта болдук биз. Сыртта болуп, анан сыртта ошо 1 жумадай милиция көп, солдаттар, омондору 5-6 күн кыймылдабай туруп да калды жылкы. Ошондо эттенип да кетти да жылкы. Анан түнкүсүн эптеп, күндүз суут албай, түнкүсүн кирип 12-1лерде 1-2 сууттук го дейм. Манас ордого. Ошондон кичине иним суутtu, кичүү иним өзүм Эмилде. Ошо сууттан кийин өзүм улакка тартам да мен. Ошондо 95-жылы Манас менен улакка да баргам. Ошо улак тартып келип анан иним суутканда келгенде көк чыгып, ойлодум, атты семиртип алдым, кандай болуп калды. Бирок эртесин кайра бастырып болбой эле Талас кошуна эле ошо айыл болчу. Кайсы айыл экенин билбейм. Акжар, Ташарык деген. Ташарык. Ошол эки айылда жаткан бир аксакалдын үйүндө. Тала жагына чыгып кеттим да, ошол жактан бир тере алып эметсем, Кудайдын буйругу табында эле экен ат. Таза, жеке, таза келген да. Керемет. Мындай жеңиш ар бир сайыпкердин кыялында да. Анан ошондогу чыгып келгендеги сезимдер, байгени алып аткандагы сезимдер жөнүндө айтыңызчы. Мен муну айтсам, бул Кочкорбай аксакал башкарма болуп, ушу конезавод ачып эметкенде ошонун иниси келди 95-жылы. Кочкорбай аксакалдын иниси. Чоң аталарыбыз. Бул Кочкорбай колхозунун иниси келип чыккандан кийин эмне сезим болду дейт. Чыккандан кийин мен аянда сүйүнүчүм бир адам бир күйгөндө ыйлайт экен, анан сүйүнгөндө бир жаш чыгат экен. Өтө катуу сүйүнгөндө да жаш чыгат. Ошондо мен бир 2 сааттай ыйлап жүрдүм го. Керемет. Эсимде да көп эмес, жок, сүрөттөр бар, бирок
баарын деле ыйлай бериптир. Анан келип айтсам айтпайт, ошондой болот экен. Эски кишилер айтчу эле, чоң ат чабышта ушундай болот деген. Же ошондой бир эме аура бөлөк болдубу Манас атам, же бир эмне болду билбейм. 2 сааттай көз агып, жаш агып, өзүм да түшүнбөйм эмне ыйланып жүргөнүн. Бир сүйүнүч, эсимде сүйүнүч только. Анткени ал түшүнүктүү да, анткени сиз улуттун намысын коргоп атасыз. Ал жерде деген бир гана казак туугандары менен кыргыз туугандарынын ортосунда эмес, башка дагы региондордон, башка элдерден да күлүктөр келген да, туурабы? 75 күлүк деген тамаша эмес да. Жакшы, рахмат. Эми бул Дерскаянын эң чоң ийгилиги, бул кыргыз улутунун, кыргыз саякпелеринин ийгилиги. Анан Дерскаянын кийинки чабышын бул Жамбыл Жабаев акындын 150 жылдык мааракесин утуп турсуз, Ал бул Манас 1000 жылдыктан канча убакыттан чабылды, ошол боюнча айтыңызчы. Бул Манас 1000ден кийин 1 жылдан кийин чабылды. 1 жылдан кийин бул Алматы областынын Алматы калаасынын бери жагында Узнагаш деген азыр Көк Бастоо деп коет. Чоң ат эме бар. Ошол жерде Жамбылдын 100 жылдыгы болду. Ошол жерге 1 жылдан кийин бардым. Ошондо августтун аделе аягында 27-си, 28-и ушундай чабылган. 35 километрге чабылган аянда. 35 километрге аянда 104 ат болгон. 4 ат Кыргызстандан барган, регистрация. 4 ат болгонбуз. Эзистеби ошолор? Кайсылар деген? Эми Каракетовдун Дельфин дегени бар болчу. Дельфин деген 3 жаш трехлетка. Манас 1000де 3-чү ушундай болуп калган Дельфин. Ошол экинде 3 жашында алып барган Дельфинди. И Манас 1000де марафондо Жарык төш деген нарын жактан бир келген бир ат, ошол эки атта барган. Кемелбек Ашыралиев аксакалдын аты эмеспи? Ошол Кемелбек Ашыралиевдики бирок кийин нарын тараптан келди да. Ошол эки ат, ошол ат келген. Анан дагы бир ат бар болчу. Дагы бир ат эсинен чыгып кетишип 4 ат болгон. 100 ат Россиядан келген, Ахалтекиндер келген, Түркмениядан. Бараңызчы. Карабайырлар келген Өзбекстандан, Россиядан да аттар келген. Кыргызстандан 4-төйсү бар. Анда дагы ошол байгени сайганда, байгени тапшырганда ошо Казак Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев тапшырса керек. Байгени, сиз уткандай. Баягы намыс деген кыйын нерсе экен да. Негизи Назарбаев ошо Масловой мерз сайганда өзүн тапшырам деп айткан экен. Анан баягы тапшырарга келгенде болгондой айтыш керек да, тарыхты бурмалай албайсың баары бир. Туура. Намыс деген кыйын нерсе экен, тиги киши түшпөй бөлөктөрү жардамчылар келип тапшырган. Кийин айтат дегенден Кыргыздын аты чыкканда биздин президент өтө катуураак сүйүнүп эметкенде казактын президенти намыстанып ушунча айгыр деп койсоңор бир бейден калган айгырлар каякта деп жаман намыстанган экен. Казак элден намыс да. Ошондо өзү түшкөн эмес, бирок жардамчылар келип тапшырган. 96-жылы 96 жылкы мерсти өткөнбүз көрсө. Ошо. Мындай сиздин мындай ийгиликтериңиз үчүн сизге бир мамлекет тарабынан сыйлыктар тапшырса деле абдан туура болмок экен. Эми ал учурда аны көп байкаган чыгар. Эми ошол Манас 1000де уттуңуз, Кудай буюрса. Анан тигини Жамбылдын 150 жылын уттуңуз. Андан кийинки соңку кадамдары, соңку турмушу кандай болду ушу Дерская бейин? Дерская ошо мен чапканда Манас 1000ге чаптым, 96 чаптым. Андан кийин кандай ой келди билбейм. Эми 1000 жылдыкты чаап, тарыхты жараткан жылкыны кайра чаап, баркын кетирип койгон тура эмеспи деп өзүм эч ким менен мындай эметкен эле жокмун. Ички дүйнөмө ушундай келди. Ошол жерден токтотуп койгом. Чаппай эле кой. Кийин айтса да Манас 1000 уткан, Манас 1000 жылдыгын уткан атты мен уттум да бирөө турса. Эми ат чабыш деген кыйын нерсе да. Табында кармай албай каласың, ылдый өйдө болуп калат. Анан калып калса сөзтөн мындай тарых жараткан атты колдон келишинче мен ушундай ички дүйнө айтты да мен айта албайм. Булгагыңыз келген жок. Ошо токтотуп койдум ат чабышты. Токтоп эле тукум алайын деп. Мен 3-4 тукум алдым кулундарды. Ошондо соңку чабышы Жамбылдын 150 жылдыгы болгон турат. 96-жылы. Эң соң абдан туура кылыптырсыз. Бул Дерскаянын ошо атак даңкы кадыры менен эс алууга чыгарган турбайсызбы?
Эми тукумдарды деп айтып калдыңыз. Кайсы айгырдан кайсы кулун алдыңыз? Анан кайсы балдар чуркады? Бул деске атактуу Байталдын балдары да өзүндө болдубу? Мен андан 4 кулун алдым. А, 4 кулун. Биринчиси финалдын баласы Фил деген болгон Кочкорбайда. Ошол эки айгырды алып келип Дархан деген бир Байталды эметип жүрдүм. Анан кийин өтө эле көп чапкан жокмун аны деле. Аны бенде тегерекчиликтеги балдар алалы деп болбой алышкан, сатып алган. Андан кийин Нарбашты болду экинчиси. Нарбаш жакшы чабылды, Нарбаштагы. Ата бабада бизде да Нарбаш деген күлүктөр болгон экен. Ошону чаап жүрдүм. Андан кийин үчүнчүсү Тур. Тур деп баягы өзүм ошо оюма келди да эми. Негизи Манкантурдун баласы фильм болгон Россияда. Манкантур өзү Франциядан келген айгыр экен. Ошонун баласы фильм, фильм лучший трехлетка Союза болгон, анда Союздун апырай. Ошол эки айгыр каким-то образом көлгө келип, көлдөн казактар алып кетип, анан казак бир тааныш балдар бар эле, ошо тааныш Элдос деген жигиттен барып токтотуп, ошондон Тур деп туулган. Манкантурдун эң акыркы 3 эле тамгасын алып койгом да, Тур деп. Туулганда сүйүнбөй, турганда сүйүн деп кыргызча айтат эмеспи, ошо Тур деп эме койгом атайын. Өзүнүн эмеси. Анын ошо Тур кандай чуркады? Турду айтса, бул дагы өзүнчө бир тарых жаратыра турган нерсе экен. Турду бир 11 жолу чаптым, 11 жолу бир келди. Тайында 1-2 жолу чаптым, Кунанда, Казакка кирип чаптым. Анан ушу 4 жашында 2000 кайсы жыл, 2006-бы, 2005 жылы Эр Табылдынын чоң тою болду. Эми анда Чолпон Атада Рысбек Акматбаев деген мыкты жигит бар эле, ада көз өттү да. Ошол эки жигиттин Эр Табылды деп чоң бир байге сайгат. Ошондо Турду алып барып 28 километрге биринчи келген ошондо. Ой, баракелде. Сонун экен, Анан ушул 4 эле кулун алып калган турбайсызбы да? Анан башка дагы ошо небере чөйрөлөр бул линиядан калдыбы дескен? Негизи эми биз ата бабада ошондой айтат экен, билбейм мен, баягы кыргыздыкы чукул эле катып айтып койчу экен илгери. Чоң мүлүктөн тукум болбойт деп. Мындан тукум калбай калды менде. Тукум жок. Бирөө болгон Дерскени алып барып, Навреки Воронцовка деген айылга алып барып, Ирим деген Ранстын баласынан бир кулун алгам, ибадат деп. Ал келип энде дагы бир балдар алып эметебиз деп, анан кийин казактар жото именно ошо Дерскенин эркек балдары барбы деп кийин ушу Казакстанга болуп кетти, уктум сатылып. Аята. Укмуштуудай өндүргүч айгыр болмок экен да, эгер Ирим менен Дерскеден түштү, анда бизге дагы кыргыздарга укмуштуудай тукум калтырмак экен. Ата көрүп бир экен дүйнө деген ушу да. Рахмат Кекен ака. Эми кайра Манас Миң Чабышка кайра кайтып келели, антпесек болчу да эмес. Ушул сиз жана айтып калганыңызды эшитип калдым. Бул айыл аксакалдары батасын берип узатып, анан бир-эки жакшы пикир айткандай болду дедиңиз эле. Ошол жөнүндө кенен айтып берсеңиз. Айыл аксакалдар ошо узатаарда бизде бригадир болуп Ажыкул Чоң ата деген болгон, ошол эки аксакал келип чоң тойго баратасың, Манастын 1000 жылдыгы деген. Эми абдан чоң той болду. Дайындыгы да аябай чоң болгон. Кыргыз болгону Манас атабыз Каркырада бир чогулткан экен кыргызды. Ошондон кулабы таптап куш кылдым, курама жейип эл кылдым дегендей, ошондон кыргызды кыргыз кылган экен, 40 уруудан чогултуп баарын. Ошо 95-жылы Акаев дагы баягы өз доорунда жакшы иштеп кетти го, кийин баягы эметкенден кийин мындай кылдыбайды айтат, бирок 95-жылы кыргыздын дүйнө жүзүнөн келген да кишилердин баары. Жаңы разбой болуп союз эметкенден кийин 5 жылда эми азыркы политиктер деп коебу, кандай деп коет аларды, ошол экилер көп мындай өнөлөк беле, өзөлөк беле кичине кыргыз бири-бири менен ынтымактуу болчу да. Азыр кичине бөлүнүп, жарылып, кичине эметип атышпайбы? Ата ошол маалда оштуктарды көрсөң учактап, таластыктарды көрсөң бир туугандай көрүп, мен деле өзүм уруум жетиген да. Биз деле бир чоң аталарыбыз бир илгери бир айткан эсимде, биз деле таластан келгенбиз депчи бияка. Байтиктин маалында доорунда келген экенбиз биз. Ошондо чоң аталар айтчу. Биз таласта деп, анан таласка барып 1000 жылдыкты утканда мен өзүм ойлоп койдум, негизи
тегеректе эле бир чоң аталарыбыз болгонбу же ошонденби ушундай ощущение болгон да, ички дүйнөң ошондой болгон. Баягы өз жериңде жүргөндөй болгонсуң да. Солтон туулуп солто эметкенден кийин баары бир жетиген уруусу бар Таластанда. Чоң аталарың, бабаларың баары ошол жакта болгондон кийин. Батасын берип узатчылар бар. Жакшы, рахмат. Дагы бир суроо пайда болуп атат. Ушу азыркы ошол адан бери сиз ийгилик жараткан тарыхый жеңиштерден кийин 30 жыл өтүп кетти. Бул бир топ убакыт. Сиз ошодон бери азыркы ат чабыштын өнүгүшү, кандай салттар бар эле, ошо салттуу чабыштар боюнча азыр ой пикириңиз кандай? Ошо биз союз маалында эметип калдык. Анда союз кыйын да, союз. Ат чабыш эмес, жылкы карматканга запрет кылган. Анда дагы өзүбүз менен өзүбүз көрүп калдык. Мен чоң аталарым жылкы кармаганына байланыштуу күлүк жылкылар баягы ал ошондой эле азыркыдай линия деп айтпайт, анда кан деп койчу да, сөөк менен эметчү эле. Анан чоң атабыздын бир атам бир байталын алып берген. Ошо байталын таза кандууга деп токтотуп, анан тоого биякка карматпай башкармалар кубалап, милициялар кубалап, анда парторгдор кубалап, анан тоого барып, жайлоого барып туудуруп, ал туудуруп жаш менен да 6 класс билем кулун өлтүрүп алып, үйгө чейин ыйлап келип, андан кийин үйгө келгенден кайра дагы жакшы айгырга токтоттум десем, күстө келип туруп, чоңдор келип, ал байталды бир өлгөнгө сойлоп тастаган. Ошондо өңгүрөп ыйлаган күндөрүм жатып алып, бир күн эмес, бир жумалап ыйлаган. Анан эми Кудай эле көрүп турат экен, ошо кийин ушундай кайра таза кандуу жылкыларга жетип, Кудайдын көзү түз экен, мээнет кылып, кайтып, мээнетин кайтып, кыргыз казакка чейин барып чаап, ошондо да мындай ички дүйнөң бар эле да, Кыргызстанда чыкканда бир казактан бир Кудай чыгарсаң деп, мындай ат бастырып, мындай кыялданып келатканда, бир ички дүйнөң дүркүрөп келатканда көздөн жаш агып кетчү эле. Бир казактан бир чыгарып берсең Кудай, анын баары мээнет экен. Баарын кылсаң анан кийин Кудайым берет экен. Мээнет кайтат экен да негизи. Жакшы. Анан ошол ал убакта баягы бир аз каатчылык да болуп турду, ошо 95-2 жылдары. Ошого карабай бир салттуу чабыштар болуп келген да. Ошол кандай салттуу чабыш? Аш бергенде чабыш берчү эле, андан той бергенде дагы азын-аулак берип калчу. Андан башка да кандай чабыштар? Мен эми бала кезде ушу 6 класстын 5 класста бизде Исмаил чоң атанын иниси Чапыш ата деген болгон. Чапыш ата өзү уста болгон. Ошо киши каза болгондо Сарбек чоң ата карашында ат чаптырды эле да. Ошондо мен таң калгам, өлгөндө кандай чаптырат көрсө, ошондо Сарбек чоң аталар айткан, Кыргызда мыкты кишилер болуп, уста кишилер болуп, эл тааныган кишилер болуп, эл сыйлаган кишилер болсо, ошол экилерге ат чаптырчу илгери ата бабада бар салт ошол эки. Ошо Чапыш ата да ат чаптырды эле да, карашында. Өлгөндө мүзөгө коюп келгенден кийин ат чаптырган. Ошондой эсимде. Ошол салттар азыр калып кетти да ушул күндө. Азыр эми караш эмес, ашта дагы ат чабылбай калды. Бирин серин чабылып, анан мындай жеке инсандар гана тойлоодо берип атат. Буга да Кудайга шүгүр дейли. Ушу караш демекчи, ушу Шабдан Баатырдын дагы ашы берилип 1914-жылы же 16-жылы экен, бир кылымдан. Анан ушул токмоктун тушунда кой берсе керек эле. Ушул жөнүндө кандай маалыматыңыз бар? Эми ушу бала кезде ошондо угуп калдык. Ушу той аштарда баягы ынтызар бала болбой эле элдин жанында, улуу аксакалдардын жанында сөз угуп жүрүп чоңойгон бала бөлөкчө болот экен да. Намыска, мындай кичине көрөкатка карабай, чоң намысты өйдөрөөктү карайт экен да. Ошондо биздин бир чоң аталар, ушу биздин айылдан Шабдандын ашында Үкү деген байтал менен барып 6-7 болуп 60 бир кой алып келдиби, ушундай алып келди деп угуп калгам да бала кезде. Караңызчы, тарыхый факт деген ушул да. Анда ошол Шабдан Баатырдын ашында азыр деле ушу интернеттерге чыгып атат, массалык маалымат каражаттан. Ушундай кылымдын чабышы болсо керек деп айтышат да. Азыр да мындай сөз болуп жүрөт да, бул тарыхый сөз го, биз эми баягы өз кулагыбыз менен укпагандан кийин укканыбызды айтабыз. Орустун ошол жеринде чоңураак полковниктерге, андан улуу чиндериндеги кишилерби кыргыздын аттарын көрөлү, кыргыздын аттары бүлүк деп айтат. Биз алып келели тияктан атайын Россиядан мыкты айгырларды, бүлүктөрдү алып келип чабалы Шабдандыкына.
Алып келип чапкан деген сөз бар да. Алып келип чапса, алардыкы канчанчы болуп калган? 9-чу, 8-чи болуп калыптыр. Анан тиги тренер менен сурайт да Саяпбердиден, сен мыктат деп атпадыңбы, тияктан алып кел. Бу кандай болуп калды кыргыздар? Кыргыздардын аттары дагы биздикинен мыктыраак экен деп. Дайындыгы мыкты экен. Негизи ошо бизде саяпкерлик күчтүүрөөк ошо дайындыктан экен да. Жылкы болгон, кыргыздар деле мыкты жылкыларды алып келген деп айтат. Ата баба эле арабтар болгон экен бизде, алып келген экен арабтарды. Мыкты жигиттерди биздин аттуу баштуу эмелер эми аны ким экенин аны тарыхта жок го, бирок ошентип айтылат. Ошо арабка чейин барып, баягы эмеге барганда эле, даватка барганда эле ошо жылкыды алып келген экен, ошондо эле аргындашкан экен кыргыздар, ошондо эле күлүктү дайындаган экен. Демек сиз баягы айтылып ошол Шабдан Баатырдын ашындагы сайылган байгелерден сиздин аталарыңыз, жоңотоңуз өсүп калган экен да. Буйрук, Кудайдын буйругу, ошондон эмеси калган го бизге да. Кекенек аябай сонун абдан санжырага бай маек болуп атат. Мунуса чоң рахмат. Эми сиздин ушунча чебер саяпкерсиз, эми сизге бир сырыңызды тартуу үчүн бир эки суроо берейин, уруксат болсо. Айтыңызчы, биринчи атты сынаганда күлүктүгүн кайсы жеринен аныктап болжоп байкайсыз? Мен ушул суроого көп балдарга ушундай жооп берем да. Мен негизи эми бир эле мисал келтирейин. Бөлөк бирөө мындай тигиндей деп айта албайм. Мына кара кыз жөнүндө эле. Азыркы эле кара кыз. Ошол эки менин жанымда ушу иним бар, Нурмат деген. Ошол эки элдик чабыш болуп калды. Анан ошондо кара кыз кунам болчу, 2 жаш. Эч ким билбейт анда. Чыга элек анда. Чыга элек, эч ким билбейт. Бир 57би, 56 кунам болду, 58би ушундай кунам болду. Ак кул ат майындайында ошо ат чабыш болуп атат. Ошо иним келип суроо берди, байке карап берчи ичинде кайсынысы чыга турган. Анан ошондо мен айткам, ушул мынау кара. Эркекпи, ургачыбы билбейм, бирок бул Кыргызстанда туулгандай эмес, сырттан келгендей. Европасынан келдиби, Россиясынан келдиби дегендей айттым. Баланчанчы номер. Ошол кара кызды ошондо кунамда эч ким биле элек деп тапкан экен. Бул ички дүйнө айттыбы, мен аны айта албайм аны. Просто мен сөйүктү айттым, мындай экен, тигиндей экен. Бул биякта туулган эмес. Анан кийин 3 жашында чабылып, анан кийин 4 жашында чабып, анан кара кыз болуп кетти. Караңызчы. Эми ал Кудайдын берген бир эмеси го дейм, ушул агасы аны. Сонун байкап, эми ушунун нарыраагын айтсаңыз. Кекенек бу бир эки секретиңиз, сырыңызды айттыңыз эми. Мен негизи линия карабайм. Канча ат чабышка барабыз, энди өзүнүн инилерим бар, ошол экилер менен барганда мен сөөк карайм. Сөөк карайм бир, анан аттын бут тышташын карайм да. Аттын бут тышташын. Ошол эки мага келет да. Кандай таштаганы мыкты эми, ошону айтыңыз. Кандай таштаганда 4 буту бөлөкчө ташталат да. Бирөө мындай. Жоргодо мындай айтат да. Мен бир жорго жакшы жолдошум бар эле, Сырт деген. Көлдө түптө. Ошол эки айтчу эле. Жорго салпарадат десе, ал билип койчу алчы. 3 буту салпарадат, 1 буту салбай баратат, 1 бут. Кандай 3 буту салпарат, 1 буту салбай? Десем, ал жоргочулар ошону билчү да. Күлүктө дагы 4 аягы бөлөкчө чыштайт. Ошону сезиш керек да. Ал дагы өтө чоң эме да. Аны карап турганда ошондо билесиң да. Акыркы 2-3 круг калганда, 4-5 ат калганда ошондо кандайча билип койдум, тиги чыккан, кандай чыккан, муну билип койдум. Табын билбей туруп. Бут тышташы керек болот. Эй, баракелде, керемет, карачы. Не деген сыр жатыр. Эми бул сырыңызды дагы бир башка таза кыска чөйрөдө сурап билип алармын. Эми Кекенеге дагы бир жүйөлүү суроо да. Керектүү суроо. Анткени биздин жаш саяпкер күтүп атат муну. Сизден качан бул суроону берет деп. Аны бербесем болбойт. Эми суутуунун сырларынан бир эле 100% айтпасаңыз дагы суутуунун сырларын айтып бериңиз. Кантип даярдадыңыз эле дерскаяны? Мен эми бүт кыргызча дайындагам. Мен ушул маалда ошондо дагы бир укол сайганды билбейм. Бир укол сайын. Мисалы кече күнү эле кирип жүрдү бизде чүйдө. Мен өзүм быштымды минип жүрдүм. Мынау чилде келип суук болду го мына. Катуу. Ошондо дагы ушу жөөтөлүп, жөөткүрүп
мурдунан мынандай агып атса да мине бердим суукка карабай. Эртең менен 5те туруп алып минип атам. Кечинде дагы 7-8те караңгыда минип атам. Анан бүгүн өзүм таң калдым ошого. Мен деги неме деп айтып бердим атайын, жана силер бүтүп калганда бир сааттай туруп калып ошондо айтып, ошол эки бир жума укол сайып жүргөндөр кандай айыктырды билбейм. Мен биртеке арча менен эметтим, анан бал салып берип эметтим. Бүгүн атымды көрсөм вообще бир так секирип, төрт буту менен эметип бөлөкчө болуп калды. Уже өзү кетти, билбейм кандайча кетти, аны мен айта албайм. Мен укол сайып эметпейм вообще. Ооба, анан белки сууту тералуу ыкмаларынан бирке Тералуу ыкмай мындай да, атты кайрыйт деп айтат кыргызда. Атты кайрыйт дейт. Мен мисалы Манас минге баратканда канча кайрдың деди. Мен 3 кайрдым дедим. 3 кайрдың деген эмне бул деди. Кандай суроо бул? 3 кайрдың деген бир дайындап келип, арыктатып, табына чейин келтирип, кайра кетти. Кайра семиртип, кайра арыктатып, ошондо жана 4 жылда бул Манас миң деген чоң ошо тарыхтын ошол туурабы деп калдым да. Если меники кичине бөлөкчө болгондо, может жана казактын 4 аты чыгып кетмек го. Ошол 3 кайрып 4 кайрганда да бул Алла Тааланын буйругу деме. Мен өзүм кыйраттым, мынаяттым деген эмес бул. Бирок себебин жасап бердим мен. Аракетимди кылдым, анан Алладан келди. Анан кайра. Просто мен бул кудурети да бул. Ошого чейин алып барып мен иштеттирип, күнү түнү баладан да катуу карадым да мен бул атты. Баладан да кыйын нерсе да бул, абдан кыйын нерсе. Демек 3 кайрып алып келиптиз. Анан эми тералуу боюнча чабышка 1-2 ай калгандагы даярдыгынан айтыңызчы, анткени сиздин сөзүңүз азыр алтынга тете болуп тур да жаш сайыпкерлер үчүн. Мага деле абдан сыр, абдан керек болуп турат. Бул канча тер менен бардыңыз? Жакын калганда 1 ай 2 ай калганда тер алдыңыз. Мен мисалы Таласка 1, 2, 3, 4, 5 тер менен бардым Таласка. Жамбылга 1, 2, 3, 4, 5, 6 тер менен бардым го. Жамбылдыкы кичине эмерээк болуп калды. Мен Жамбылда күн ысык болуп, июль айы ысык болуп, август айынын башы абдан ысык болуп, мен көп эметкенде эски кишилерден уккам да, атты суутканда терин көп ала бербей, жайкысын. Мен ошондо бир көлгө сууткам. Аны көп киши дагы эметпейт аны. Азыр айтсаң көбү калптай сезилет. Күн ысык, 35 градус ысык болуп атса, эшикти алып чыгып алып, жабылып алып суутсаң тура эмес нерсе. Мен жем чөбүмдү алып алып, бир көлмө бар эле, ошо көлмөгө барып, анда 2 баламы алып, дагы 2 жардамчы балдар бар эле, жанында кошуна балдар. Ошолорду алып барып алып, жанына 1-2 быштын алып барып алам. Көлдүн жээги менен көлгө сууткан күндөр болгон. Салкындап, салкындап. Тоонун этегинде ушундай бир бысыйыр сыяктуу бар эле, ошонун жээгине, кадимкидей көлдүн жээгине тас кактатып эмитип, кадимкидей көлдө. Кийин ойлосом ошол туура болду го деп. Если мен катуураак суутуп кыйнап койгондо, может шалактап калмак. Күч эметип калмак. Тиги казакта чапканда 35 километрге чапты да. Эми анда келгенин көрсөң, Ой, керемет. Негизи анын видеосу бар эле. Мен силерге да айтып кетейин да, 95-жылкы Манастын 1000 жылдыгынын видеосун такыр сурап, Науреке КТРКдан да сурап ала албай койдум да. Ошол чоң тойдуку тартылганы бар да. Бар да архивде. Чабышы бар, улагы бар, эңиши бар, кызкумай бар. Ошо ат чабышты да бир чыгарып бир көрсөтүп койсо, бир көрсөң жакшы эле нерсе да. Казактыкын мен көргөм өзүм. Казактар ошо 96-жылы анда эме болчу, кассета болчу, мындай кассета. Ошо менен алып келген, бир көрдүм ат чабышты. Анан кайра казак тарап кеткен, кийин берген жок да, ошону таппай калдым. Аята. Эми дагы чоң рахмат. Анан Бекен аке, бул Марадона дагы өзүнүн доорунда, ошол доордогу абдан атактуу күлүктөрдүн бири болуп турбадыбы? Анан эл арасында ушу Марадона менен Деская беттештиби, чабышып калдыбы, же чабышсак канчасында утулдуңуз деген суроолор бар да элде. Эми чынын айтыш керек, Эркалып айке мыкты саяпкер эле. Мен ошол кишиден да барып бир кашкаты бар эле. Анда мен жашмын, 16-15-теги балам. Ошондо барып Науреке Карабулак деген жер бар, курортко баратканда ошол жерден түшүп автобустан баланча километр жүрүп барып, тиседен өтө кар. Анан Эркалып айкенин кашкатын карап, эртең менен кечке отурчу элем, ал койчу киши эле. Анан карап отурсам, ал киши кашкатты карабай
Торгунанды карабайсың дейт. Ай Торгунан билбейм экен деп коюп Кашкатты да карай берчүмүн. Ошо Торгунан ошо Марадона экен көрсө. Марадона чыкты. Марадона менен Дерский деми экөөнү салыштырып болбойт. Экөө тең чоң бир тулпар тушунда гүлүк күнүндө дегенде ар бир өз күнүндө болду. Бирок экөө беттешкен жок, чынын айтыш керек. Бир эле беттешти 1000 жылдыкта. Анда Марадона кичине эметип калды, ошо калып калган да. Бирок Эркал байке билген деп айтышат. Бул мен Дерскаяны көргөндө уже табы күчтүү, дайындык бөлөк, аттын өзү сөөгү да бөлөк. Ошо калган да. Экөө бир беттешти, бирок калып калган. Ошондо Дерская 10 жашта экен. 10 жаш. 1000 жылда. Марадонанын жашаган деле. Марадона ошондо где-то бир бул 4-5 жаш улуу болчу. Тиги 10 болсо бир 13-14 болчу ошондо. Ошондой болуп калган. Эми аны өз балдары айтпаса мен калпыча болуп калам да. Өз балдары точно билет да. 95-жылы канча жашта эле Марадона. Мен просто Марадона менен чабышмакмын. Мен өзүмө сөз берип койгом да. 4 жыл дайындадым. 95-жылы 9-майда ошондо согуштун баланча жылдыгы, юбилейный чоң жылы болгондо 95 болгондо 50 жылдыгы. 50 жылдыгы. Ошо 50 жылдыкта бул Ак Кула ипподромунда чоң байге сайылган. Анан мен акырын барып аттарды көрүп чабыштан кийин мен баягы азыр айтсаң жараша берет да, ал маалда коркосуң да. Мен атым күчтүүрөөк деп койгом да. Мен просто чаппайм деп койгом. 1000 жылдыкка чабам, болду, бөлөк жерге чаппайм, эч жерге. Мындай сынактарга чабып коем, анан ат дайындап алып барайын деп мен көп нерсени айтып атам. Ички дүйнөм айтчу да. Болбойт деген. Сен только тияка барышың керек. Ошо ички дүйнөм ошол жака эле тарттырып алган да. Анан ошол жактан Кудайдын багы жанында Кудай берди. Ошондо мен эч тааныбаган экен дегенди эл тааныды, жұрт тааныды. Казактын баары кекиндебейт, кекиндейт, казактар тааныйт. Жакшы эле, шүгүр. Эң сонун, караңыз кандай сонун баян. Эми ошо сиз туура айттыңыз, мына бул ошондо тиги Дерская 10 жашта, Марадона 10дон арыраак жашта экен. Эми бул сиздердин ушундай бир чебер сайыпкерлиңиздерден кабар берип атат. Анткени азыркы күлүктөрүбүздүн көбү эле бир азы, эки азына жетпей эле буттарын ташталган чыгып калып атпайбы? Сиздер ушундай чеберчилик менен жада калса бутунда анча мынча арыз муңу бар атты минтип даярдап келгениңизди карабайсызбы? Буйрук. Мунуңузга чоң рахмат. Эми дагы бир сырды сурайын эми. Ушу даярдадыңыз, тере алдыңыз, анан ушу чабандестин салмагына да абдан көңүл бурчуңуз беле? Бурдум мен. Эмне дегенде, бул Дерскаяны 95-жылы Алмаз деген Каныбек байкенин баласы чапкан. Ал бир 37 ушундай килограммго. Анан бир жылда жаш бала өсөт экен да. Өсүп кетти, бой өсүп кетти. 96-жылы бөлөк бала туруусунда. Тиги бала деле мыкты чаап турган. Ошондо дагы 85-жылкы Мирлан деген Жолдошбек Тайкенин баласы Мирлан деген. Ошол бала 85-жылкы экен. Экөө бир жыл болуп, Дерская да 11 жаш, тиги да 11 жаш. Ошондо бир 21 килограмм болгон, 27 21 килограмм. Жаш баланы турускан. Көп чаппаган, бирок сезип, ушу бала чапса бирдеме болобу деп. Бир-эки жолу ат чапканын көрдүм мындай, бирок баары бир тигиндей опытный эмес. Бирок алып барып ошого ишенип бир жума Алматыда жүрдүк, облусунда, Узунаш жакта, Алматыда ипподромдо. Ошондо тиги балага эртең менен кечке кулагын айтып отурдук, анан эртең ат чабат дегенде. Өзүм билем деп кой, тиги бала. Калчылдап, жүрөк түшүп, бир жумадан бери каяка айтып атат. Бирок тиги бала да ишенгендей чаап берди да, уверенный чаап берди. Караңызчы, ал чабышты көрсөм жүрөк дүркүрөйт. Мына Секенай деп коет го, азыркы чаап жүргөн. Мына кийинки көчмөндөр тутту. Ошол жигит деле өзү айткан сөзү бар. Ага, сиз деле бактылуу киши экенсиз. Ошондой бак 96-жылы Жамылдын 100 жылдыгында эл анча чоң той, андай байге чоң байге өткөн экенсиз дагы. Мээнетиңиз чоң. Андай көп эле чабыш болуп жүрөт, байгеси андан чоң, бирок эл андай болбойт. Мен азыр ал маалда элди көрсөм, эми Казакстанда эң биринчи номер 1 спорт ат
байге экен көрсөң. ооба. Эң чоң. Бизде улак кичине өйдө болуп кетти го. Улак деле мыкты, бирок ата баба тарыхта байге да ат чабыш да биздики. Бийди. Аны мындай айтсаң, кээ бирөө туура түшүнөт, кээ бирөө туура эмес түшүнөт. Мен өзүм деле улак тартам. Кийин улакты бөлөкчө айтылды, көкпар деп айтылды, көкбөрү деп айтылды. Бирок улак тартышы да болчу илгери ата бабада. Улакты мен деле бир 11 жашымдан ушу азыркы күнгө чейин тартам улакты. Мен ал эки спортту мындай бөлө албайм да. Сен көкбөрүнүкү, анан сен ат чабыштыкы деп. Кийинки муундар кичине бөлүп жүрөт, ал туура эмес нерсе го деп ойлойм. Ал ата бабадан калган салт ал. Ал салтыбызды, өзүбүздүн илгерки эмебизди бөлбөш керек да. Бирдей баардыгы бизде. Мен ушундай түшүнөм. Рахмат. Эски саяпкер, жаңы саяпкерлер менен маек курганда дайыма менин салттуу суроом бар. Анан сиз мына ошол ийгиликтерден бери 30 жыл өтүп кетиптир дедик. Сиз айтыңызчы көз карашыңызды. Азыркы чабыштарды барып көрүп атасыз да, небир кече көчмөндөр болду, ага чейин небир чабыштар эле болуп атат. Ошол убактагы чабыштын ылдамдыгы менен азыркы чабыштын ылдамдыгынын айырмасы барбы же ошондой деңгээлде элеби? Мен бир эле эмем ушул мындай кичине ат чабышты бул гладкийде негизи секундомер менен эметет да. Ооба. Биз ушу канча ат чабыш чаап жүрдүк, ушуну ченебептирмин да. Мисалы 95-жылы кандай скорость менен келди деп, 96-жылы кандай скорость менен келди деп, андан кийин жылдыз деген бейин чаптым, журавушка деген. Ал кандай? Эми баягы ар ким өзүнүн мактай берет экен да. Өтүп кеткенден кийин айтасың, бирок тиги биз чапкан жылкылардын скоросту деле азыркыдан кем калчу эмес. Кем калат деп айта албайм. Көз божомолду, Эмне үчүн деген алардын да скоросту катуу болчу. Эми азыркы аттарды дайындай элекмин да мен, чынын айтыш керек да. Ал аттарды дайындаганда бөлөкчө эле да. Эми айтыш кыйын. Мен да бир сөз айтсам, көп киши мындай ишенип да койбойт. Мен ошол эки Дерскаяны 10-11-де чаптым десем, андан кийин дагы бир Залевдин кызын чаптым, Амазонка деген. Аны Акнур деп койчумун эметип. 17 жашында чаптым. Копурай, а? Анан мен Казакстанга алып барып, мына Кордойго алып барып чаптык Норуста. Анан чыкты, анан казактар келип айтты, "Кекин бул кайсы?" Ушундай Залевдин кызы канча жашта? 16бы, 17 десем. Калп айтсаң да мындай ченеп калп айтсаң, 16 жашта да ат чуркайып, табыроосун карабайсың, 86-жылкы болчу. Ошондо 16 жашында чапкан экен ошо бийин. Ошондо биринчи келген. Ошо Атыров менен келген, 100 метр, 100 метр. 21 деме километр. 16-17 жашында. Табыроосун көрүп турган казактар там берген да. Там берген, ал жылкыдай. Негизи бүлүк чуркайт экен. Туура багып, туура эметсе, бүлүк чуркайт. Ошон үчүн баягы Гергашка чын айтабы, калп айтабы, 25 асыйында деп айтылат да Гергашка. Ооба. Мен өз көзүм менен көрүп чапканым ушу 16-17 жаштагы жылкыны чаптым. Бул сиздин сөзүңүз аябай баалуу да. Анткени мына азыркы бизде бир 3-4 жашында чабылып, бирок бир себептер менен айгырга токтоп, анан колун берип калат, бирок кийинки жылдар кызыр калып калган бийлерди эле чапсак болот экен достор. Мына фактыны биздин аксакал саяпкерибиз айтып атат. Кекен аке, бизге ушу көп көрүүчүлөр, жаш саяпкерлер сурайт да, ушу баарын жалпылап сурап келесиңер да, анан кийин чабылар күнкү даярдыгын сурабай атасыңар деген суроолор көп да. Анан ушу күлүктү эртең чабылат күнкү даярдыгын кандай кылат, сиз ошол боюнча айтыңызчы. Мен бөлөк саяпкерлер жөнүндө айталбайм. Кийинки саяпкерлер дагы мыкты саяпкерлер бар да бизде. Негизи Кыргыздын уу чугур эмес дейт, чыга берет саяпкерлер. Ата бабабыз чаап келген кийинки муунда чабат деп ойлойм. Потому что Кыргыз өзү чоң бир держава дейби, Улуу калкпыз да. Улуу калк деп айтылат. Улуу калк болгондон кийин анын ичинде өнөргө жакын кишилер көп болот экен Кыргызда. Биздин ата баба өнөргө жакын болгондон кийин жылкынын үстүндө. Азыркыларга да көп таң калам. Мисалы, Англия деле 300 жыл мурда чистокровныйды чыгарган деп айтат. Франциянын тигиндей чыгарган, орустар. А Кыргыз биздин ата бабабыз андан мурда чаап келген да. 300 жыл мурда мурда. Значит, кыргыздар саяпкерлик жагынан дагы, жылкы эметкен жагынан да кыйын деп ойлойм. Жана бир күн калгандагы табы дегени, мен өзүмө мына жашырган эмне, жылдап дайындап жүргөн атыңды бир күндө кандай жем чөбүн берсең дагы өзүнүн
азыркыча айтылганда норма деп айтылабы, туура айтылабы, суусу эмеси. Эми эң основной бул жылкыда суу экен деп койдум да. Жем чөптү жакшы эле жейт, сууну туура эмес ичсе тери да жакшы чыкпайт экен. Азыркы балдар бөлөкчө эметишет, эми уколдору бар дейт, тери деп койгон, мындай кылып укол сайып коет деп. А биз сууну жакшы ичиш керек да. Бир 2 чака суу ичсе, ошого жылкыны алып келишиң керек экен. Тердетесиңби, тас кактатасыңбы, суутасыңбы, ошол эки сууну ичкендей болуш керек экен да. Мен ушундай түшүнөм да, чөбүн бересиңби, ошондо туура сууну ичсе, основной жем эмес, бул чөп эмес, основной суу деп ойлойм. Мен өзүм ушу тажрыйбамда сууну туура ичсе, ошо суу основной. Адамда деле баланча процент суу деп эсептелет, ошондой эле суу болсо туура болот го дейм. Жакшы. Эми манымча көп сууду ичиш үчүн бөлүп сугаш керек го, муздак ичирип албай, кандай дейсиз? Анан сиз атты сөөгүнөн тааныйм деп атасыз. Бул өзүнчө бир Кудайдын таалам берген бир касиеттир. Сиздин учуруңузда азыр айгырлар көп келип атпайбы? Россиядан, тияктан, Европа, Америкадан. Анан ушу биздин республикабызда же бул өз тегерегибизде төрөп барады, ушу чөйрөндөгү кайсы айгырлардын сөөгү жагат? Өндүргүч айгыр, производитель айгырлардын. Бир экөөнү айта аласызбы көргөнүңүздү? Негизи мен эмени көрдүм? Заевдин баласы Разилевди көрдүм. Разилевдин сөөгү бөлөкчө болчу. Баягы өзүнкүн мактабайт дегенде Турдун сөөгү мыкты болчу. Анан ушул кимде Рамазанда Рейнджер деген айгыр болгон, кийин өлүп калды, ошо дагы Разилевдин баласы. Ошондо сөөгү жакшы болчу. Дарандыкы жакшы болчу. Дарандыкы. Анан кийинки могу Трондуку дагы жакшы, кичирээк, мындай араб сыяктуу болуп калабы, эмне болуп калат ар жагы, кичирээк да. Негизи кыргыз ата бабада мен ойлойм ушу сөөк жеңилирээк болуп, алыскы аралыкка чабылгандан кийин өтө массивный болбой, оор болбой, жеңил, туура түшсө, ошол экелер туура болот го дейм. Негизи көп айгыр. Просто көп кишиге айтсаң, көбү азыр туура эмес эметеби, тиги айгырдыкы, бул айгырдыкы деп эле чыкса эле токтото берет да кийинки муунда. Негизи ипподромдо Чолпон атада мен өзүм көргөн жокмун, жанындагы балдар айтып калды эле, баягы кызыгып сурайсың да кандай деп. Ипподромдо жаска маал жылкыны айгырга кошоордо өзүнчө комиссия болчу экен. 10-15 киши. 15 киши. Мындайагынан бээни чыгарганда, биягынан айгырды чыгарганда бирөө башын карайт, бирөө бутун карайт, бирөө туягын карайт, бирөө төшүн карайт. Ошондо бири бирине сочетание келсе кошот. Экөөнүн тең башы чоң болсо туура эмес болуп калат. Экөөнүн тең буттары ички болсо туура эмес болуп калат деп ошондо өзүнүн бир эмеси бар болчу ипподромдо. Азыркындагы ошол эле кийинки жаш мундагылар колдонуп айгырды өзүнүн бээсин туура кошсо туура түшөт го деп ойлойм. Сизге рахмат. Анан мына ушул Токмок шаарында Белбулак деген айгыр бар экен. Ысык атада. Ысык атада аны көрдүңүз беле? Аны мен тай кезинде көргөм. Тай аны таалай бурганакы ошол чапчы тай кезинде. Кичине чоңураак тай болчу, жакшы чуркаган, мыкты секирген. Кийин көргөн жокмун. Бирок жакшы деп. Сөөгү мыкты, Сөөгү. Жакшы, рахмат. Эми маегибиз дагы соңуна чыгып калды. Ошо маек аягында бир жаштарга болгон каалоо тилегиңиз, кеңешиңизди айтып кетиңиз эми. Эми эмне дейсиз? Эмилеки кичине учкай болсо дагы оюбузду айттык. Кийинки Кыргыздын учугур эмес, кийинки жаштар мыкты саяпкерлер чыгат. Азыркы эле көзү төбөгө кичине көрүнүп калды кыргыз казакка Изат деген бар, Бека деген бар, бер жакта. Айтып отурса, андан мурдараак мисалы Жекиш кичирөөк, менден да Жекиш да катуу чапты да атты. Мыкты саяпкерлер да. Баягы ичи тарланбай негизи адам канча ички дүйнөң таза болсо ошондо байгелер утасың го деп ойлойм да өзүм оюмда. Кийинки муунга эмне дейсиз? Кыргызстан жаштар өзө берсин. Мынабеки интернет деген, телефондон дегенден жакшы нерсе сүйлөшүп эметкен, бирок кичине алысыраак болуп андан маал менен эметсе дагы намыскөй болуп Кыргыздын жигиттери. Азыркы муун ата бабанын салтын сактап, кыргыз казак деп эле эрегише бербей бул дүйнө жүзүнө чейин чыгып, казактар деле көрүп атасыңар, тиги арабтарга чейин барып, бир Камерхан деп ошонусун чаап, кыргыздар да чабат. Просто ынтымак керек. Ынтымак,
кийинки биздин аттуу баштуу мыкты жигиттер ошол эклер кичине каралашып балдарды эметсек кыргыздар дүйнө жүзүнө чыга турган эле балдар мыкты. Ак сөз. Жакшы суроо бергим келип атат. Бул эми сайыпкер болгондон жакшы түшүнүп көрүш керек. Бул дөөлөт деген нерсени кандай түшүнүп бир айтып берсеңиз, дөөлөт деген эмне? Эми бул ата баба да ошондой айтып келген экен Кыргызда. Эми Кудайдын каалоосу менен бүт баары. Дөөлөт деген ар бир адамдын бир чоң деңгээлге жеткенде дөөлөтү колдосун деп айтылат негизи. Ошондо дөөлөт тоголок мээнет жалпак деп айтылат Кыргызда. Дөөлөтү келген жигиттер баягы бактылуу менен байлашпа, талайлуу менен талашпа дегендей өз убагында ошондой чыккан жигиттер дөөлөтү колдоп жүрсүн деген. Дөөлөт деген негизи чоң нерсе экен да, бул Кыргызда абдан чоң эметип жүргөн экен. Ошо мээнеттин баары кайтып чоң бир эмеге жеткенде деңгээлге ошол дөөлөт го деп ойлойм да. Мээнетиңе жараша дөөлөтүң келет деп бекер айтпайт экен да. Рахмат, урматтуу биздин көрөрмандар. Белгилүү сайыпкер, күчтүү селекционер, сөөгүнөн жылкыны тааныган мыкты агабыз менен маек болду. Жаш суусап, ушу сайыпкерлик өнөргө суусап турган жаш сайыпкерлерибизге суу бергендей эле болдук деп ойлойбуз. Сизге рахмат, Кудай кубат берсин, өмүрүңүзгө береке. Бизге болгон маегиңиз үчүн чоң рахмат. Элиңиз менен бир болуп, дагы далай тойдо жолугуп жүрө берели.